Meni bilbeytem, şu gezde girgende, aldın artın karayın, soldan gelse çavayın, ondan gelse çavayın, artka geçsen akkula, indigin gürüyün, devo şenti balsasın. Karasan, hayraninin kaniki, gidilip geldi gördün mü? Karap dursan uzundu, çezdin yeniden gibi aytat. Hayranayın kökcanım, kayıptan bütkön canneling. Жаңыбай ырчыларды кордобогон, Эшмамбетче эчкимдин жолун торгобогон, Манас Семетейди айткыч жомокчу да эле. Өзү куштун чүйлүүсүндөй чыртайган сыпаа киши болчу. Калгакиев Басқан жол чыгармасынан үзүндү. Кожоековдун өмүр баянынан эки түрдүү берилет. Биринчиси 1869-жылы Жумгалда, андан кийин анан Кетмен төбөгө көчүп барып өмүрүнүн аягына чейин ошол жерде жашап өткөн делет экен. Ал эми Жаңыбай Кожоеков менен 36-жылдын август айынан баштап чогуу 6 ай үйүнө жаткырып, акча төлөп, кийим кечегин төлөп берген Мифтаховдун жазганы боюнча бул киши Жалал Абад областынын Үчтерек районунда Өзгөрүш сельсоветине караштуу Улуукен деген кыштакта туулган делип жүрөт. Бул киши 16 жашынан баштап ошо манасчылыкты туктуруптур. Бирок манас жазылбай калган бул кишиден. Бир ошо ар ким айтканы боюнча Көкөтөйдүн ашын анан чоң казатты айткан делет экен. Ошол маалымат бар. Жок. Бул өзүнүн немесин бүт бардыгын ушу Семетейге бурган экен да, ошо өзүнүн табитине ылайык келсе керек. Бул эми өзү дагы Семетей чимин деп айтчы деп айтып барышат дейт элчи. Сагынбай дагы өзүн Манас чимин деп айтчу эмес. Семетей чимин деген. Саякбай да өзүн Манас чимин деп айткан эмес, Семетей чимин деген. Жаңыбай да өзүн Манас эмесми, Семетей чимин деген. Бул жерде бир чоң түшүнүк нерсе бар да. Мындай деген. Бул Айкөлдү алардын ардактагандан, сыйлагандан улам, алар өздөрү манасчы болсо дагы Манасты бийик сыйлап, Семетей чүй деп койгон. Кептин түркүнүн баары ошол жерде эле Манасты сыйлагандыктан алар биз манасчыбыз деп айтпай, мактанбай эле Семетей чүй деп койгон. Атам өзү жалаң эле Манас Семетей айткандан мурундагы ата эме өзү акында болгон экен. Моореки Баскан жол деген китепте Калгакиев өз колу менен жазып атат. Эң биринчи мен 8 жашыман Жаңыбайды устатыман эме таалим алдым деп. Жаңыбай Кожоеков уулу акындар чыгармачылыгында, төкмө акындар чыгармачылыгында бир өзгөчө орду бар инсан болгон. Дегеним, ошол эле Токтогул, ошол эле Эшмамбет, ал тургай Калыктын баскан жол деген чыгармаларында бир нече жерде ушул Жаңыбай тууралуу эскерилет. Жаңыбай тууралуу эскерилгенде дагы Жаңыбайдын оозунан ыр төгүлгөн кадимки төкмө ырчы акын болгондугу тууралуу, анын ата бабасынан келе жаткан манасчылык атадан балага өткөн жолу бар, улуу сөздү алып жүргөн инсан катары эскерилет. Ошол Калгакиевдин баскан жолунда Калгакиев тарабынан Токтогулдун шакирти катары эскерилген болсо, шакирттеринин бири катары эскерилген болсо, өзгөчө акындыгы, анын манасчылыгы тууралуу Эшмамбеттин бир айтышта ошол
Жаңыбай тууралуу кенен эскерип айтканы бар да. Жаңыбай. Acı töküm çap kanat, bunun inisi mama bak kanat. Anda Eşmanbet. Akustanın balasın atırıltıp çap kanat. Anda Жаңыбай. At çaptım dep kalpelege bir adam maktanat. Anda Eşmanbet. Sayap geri jaraşsan anın kay жеринде tap kalat. Жаңыбайдын бир өзгөчөлүгү мисалы мектепте Эшманбет өзүнүн ошондой өзү менен айтышкандарды мындай басмырлап, аларды мындай айтканда эгер айтыша турган болсо аларды жеңип алыш үчүн алардын кемчиликтерин айтып, аябай мындай айтканда өзүнүн басым көрсөтүп ошентип ырдаган учурлары болгон экен да. Ал эми Жаңыбай Кожеков болсо мындай бирөөлөргө анчалык мындай катылбаган, мындай өтө катылып тийишип ырдабаган ушундай адам болгон экен да. Токтогул менен бирге жүрүп, жалтанбай топко кирип, Эшманбет менен ээрчи шыбырдап, Жаңыбайга жанашып, курман ырчыны кууп ырдап, жолой ырчы жолобой, жолумду киши торобой, оңой эмесмин деп жүргөн кезим. Эшманбет ырчы бойлуу, буудай өңдүү, сакалы сеңселген толмоч киши эле. Жаш ырчыларды ошол убакта басмырлап, сезин алып ырдачу. Негизинен элдин оозунда айрыкча түштүк кыргыздардын ичинде Жаңыбай абдан жогорку басым менен айтылат. Жаңыбай Манас жети атасына чейин Манас болгон, анын балдары да Манас үйрөнүп. 36-жылы келген го Затаевич. Ошо эки бүт Кыргызстанда болгон ырчылардын чогултуп алып, ошолордон эме алганда, мындай нотага түшүргөн ырларын. Ошондо Затаевичте жасылып жүрөт, атам менен Калык экөө жана беш каманды, анткени Токтогул 33-жылы болуп калат. Беш каманды ырдап бергенде аябай жакшы ырдаган деп Затаевичтин эскирүүлөрүндө жүрөт. Бирок бул атам жалаң эле Манас Семетей айтпай, 1901-жылы Сөңкөлдө Чоро элине барып, Манас 3 күн Манас айтат, анан ошо Манас айтып атканда кадимки ак мөөрдүн сүйгөнү болот, ошо Сөңкөлдөн жолугат. Ошондо болот 73 жашта экен. Атам 37 жашта экен. 1901-жылы. Жолугуп туруп болот экөө болоттон сурайт, ак мөөргө аксакал сахап болдуңуз беле, сахап деген сүй болду беле деген сөз да. Тажик тилинде экен, сахап деп илгери мындай азыркыдай сүйөм күйөм дечи эмес экен. Сахап деп сый менен айтып, ошондо тиги болот ооба болгом ушундай деп багы эме тарыхын айтып берет, кандай болгонун. Анан атам ошондо биринчи жолу 1901-жылы ак мөөрдү биринчи ырдап чыккан. 36-жылкы олимпиада болот, 36-жылы республикалык олимпиада болот. Ошо олимпиадада өзүңүздөр жакшы билгендей баардык Кыргызстанда өнөр посттор чогулуп өнөр жарышы болот. Түштүк жактан Андижанда койчу, ага азыркы Баткен, Жалалабад, Ош облусу, үч облусу тең эсептелет. Ошолордун атына жалгыз ушу Кайым Мифтахов ошо эмеге конкурска катышканга келиптир. Келип, анан кийин Манас Семетей айтып, эме алганда ошол Жаңыбайдын Семетейин, анын ичинде сөзсүз айрым түштүк диалектисине тиешелүү болгон, жолубосо өзбек сөзүнө аралашып кеткен сөздөр бар, башка бар. Ошолорду көрүп айтышканбы, айтор Жаңыбайдын Семетейин кабыл албай койушкан. Ошо 36-жылдагы мына арманы, көбүнчө ушул арманы жөнүндө айтылат. Мына
ар кайсы жеринен эле эмет берейин. Сакалым буурул ак болуп карганымды айтамын. Семетей Манас экөө тең жазганым жакпай чоңдорго арманымды айтамын дейт. Арманын айтып атат. Секетпай жаккан чоңдорго Семетей жакпай калдыбы, Күңөтай жаккан чоңдорго Гүлчоро жакпай калдыбы дейт. Арманын алып анан баягы каралуу катын тулга окшоп капа болуп баратам. Арым жүгүрүп, алтындан жабдык салынып, арбактуу эрдин баласы аргымак минсе бир кызык. Айтканым жакпай чоңдорго арада болду бир бузук дейт. Ошентип баягы арманын айтып, эми бул 43 жылдан бери айткан манасым деп айтып атат, биякта арманында бар. Анан ошондо мен кетмей болдум. Мени сен түштүктөн келдиң деп көңүл бурбай коюшту. Манас менен Семетейди түндүктүктөр гана айтат дешти деп таарынган бул киши. Атам бурулуп алып кетем деп поездга билет алып кетип баратканда баягы Кара Сунак комиссиясында Мифтаков деген деле болот. Ошо эки атамды токтотуп, сен эми айылга кетпе, сен үйдөн Манасың, сен Семетейиң аябай жакшы мындай көркөмдүү экен. Мен өзүм ушуну кол жазып туруп чыгарам. Мага сен айтып бер, мен жазып турам дейт. Өзү болгону бир Петрофактан алган айлыкка гана карап турат экен. Жарбаган бир айлыгы, башка эчтекеси жок. Бул кишинин ошондо 100 басма табак жазып алып дейт. 37-жылы март айында үйүнө кайтардым дейт. 2 жыл өткөндөн кийин гана 39-жылы Жаңыбайдын Семетейин өткөздүм дейт. Чынында баягы мындай болгондо ошо акыркы мезгилдеринде мынтип айтылат. Жаңыбай Кожоековдун үйүндөгүлөр аны чакырта берди дейт да. Ошонун натыйжасында баягы варианттын ошо аяккы эпизоддору жазылбай калып, ал үйүнө кайтып кетип калып, анан кайра кийин ошо Токтогулга барып дагы жыйноо иштерин жүргүзгөнүн, атүгүл ошо жардамга ошол жердеги жана сабаттуу дегендерди да чакырышып, анан ошону менен жыйналгандыгын ошо жөнүндө да эскерип айткандары бар да. 8 айдан кийин кетет. Кеткенден кийин 40-жылы келгенде дагы Манас жаз деп акча беришет, 17 000 сом. Анан а киши акчаны алып алып Токтогулга келет. Токтогулга келгенде баягы кол жазмасын жаздырам деп келет. Жазгандар дейт Жаңыбай Кожоековдун. Эми ар ким ар кайсы жерде ким колу бош болсо жазганда, ар ким жазган. Акиш дейт, Огонбаев дейт, Абаев дейт. Булардын баары Жаңыбай менен бир жерден, баардыгы да чала сабаттуулар дейт. Ортодо ар ким жазган үчүн ортодо окуялар түшүп калгандар көп, бир талай бар. Алар жок болуп калды. Эми Моурекинде жазып койдум. 3-чү китебине кирмек да Семетей Айчүрөктү Букардан таласка алып келгени. Ошол 180 бет жок. Мифтаков жазып атат. Основный өзөгү да эмен Семетейдин эпостун өзөгү. Ошол жок. Поштодон салынган бойдон. Почта менен жибергенде баягы чоң көлөмдөгү эмени жоготуп ишкенби жазганда. Ошончо көп жазмалар келбей калып, кайра 41-жылдары бияктан комиссия барат. Ал Токонбаев баш болгонбу ушундай ошо эме жазуучулар эми союзунан барат. Барып туруп кана жазган эмелериң 40-жылы барат го. Кана жазганың. Десе тиги мына тетиги жазды, бу жазды. Анан почта менен жибергенбиз жок. Азыркы жазылганы мына деп көрсөтсө, анан а жерден алар сени каматабыз. Акчаны жеп алдың. Кол жазманы бүтүргөн жоксуң дейт. Дегенде анан баягы 17 000 ошол жерде Кетмен-төбөдөгү Буракан айылындагы эл атамдын сыйлагандыгынан баягы кезилип кетпесин деп ошол жерде аймактагы кишилер акча чогултуп берет. Ошо чогултуп берет, анан атам анан кайра тиги Мифтаковго кат жасат. Ошондо Мифтаков таласта иштеп жүргөн болот. Бияктан мени соттоп кестирген атат. Келип мени куткар дейт. Анан тиги Мифтаков кат алгандан кийин келип туруп анан Семетейин калганын жазып туруп өткөрөт. 2 жыл өткөндөн кийин гана
39 жылы Жаңыбайдын Семетейин өткөздүм дейт. Ошондо кичине гонорар алып, анан жөнөткөн истеген Жаңыбайга. Мындан тышкары могу Виноградов 40-жылы келет. 40-жылы келип, атама жолугуп, ош жерден анан диктограф деген болот экен, азыркы магнитофондун эле илгерки эң жаңы чыккандары диктограф деген диктографка жаздырат экен да. Атамды отургузуп коюп диктографка жаз дейт экен. Анан атам көшүрүлүп эле отура берет баягы тиги аппаратын тиктеп коюп. Анан Виноградов переводчик айтат: "Ай, бул эмне отурат? Аппарат иштеп атат. Манасын айтса айтпайбы? Бул эмне жанатан бери көшүрүлүп эле отурат" деп. Анан тиги баягы переводчик айтат: "Ата, айтпайсыңбы? Бул машинеси иштеп атат. Сөзүң жазып атат" десе. Мен бир оруска эле айта бермек белем. Манас элдики, элге айтам. Аудитория болбосо мен айта албайм. Кишилерге айтам да. Бир оруска айтпайм деп кайра көшүрүп отургандан заман алары курулуп, эшикке чыгып, ал убакта Бишкекте деле киши аз экен. Ошондо бир 10 чакты кишини жалдап бептеп көчөдөн таап келип отургузгандан кийин анан Семетей айтыптыр. Жаңыбай Манасты бир түрдүү планда аткарган. Анын көп варианттарында белгилүү ырларды аткаруу ыкмасы көбүрөөк кездешчү. Интерпретациясы шашпай, көтөрүңкү, айбаттуу айтчу. Жаңыбайдын башка манасчылардан айырмасы ал шашпай, токтоо, кандайдыр бир акылмандуу көркөмдөп, чечкиндүү токтобой айткан. Ал эпосты мыкты билген. Профессионалдуу төкмөлүк таланты бар эле. Аткаруучулуктун өзгөчө ыкмасын жакшы билген. Виноградов, кыргыздын элдик музыканттары жана акындары. Мындан тышкары ош жерде жүргенде тиги кимге да жолугат? Алымкул Осмоновго. Алымкул Осмоновго жолукканда Алымкул Осмонов эскерисинде: "Жаңыбай Манасчы бир күнү мага түздөн түз мындай дегени бар" дейт. "Манасты түш көрбөй айтат деген бекер" дейт. "Манасчы болордон 5-10 жыл мурда Манастын арбагы түшүмө аян берген" дейт. "Эгер чындап эрегиштире турган болсоңор" дейт, "Манас Баатырдын сөөгүн деле таап берем. Бирок көрсөткөн менен көргөн кишилердин укум тукумуна каргыш тиет" дейт. Угуп алып барган окшойт. Анткени атамдан кийин урпактары калган жок, бүт баары өлдү, баласы өлдү. Баласы Матайды ошо манасчылыгысы келип, ага талим тарбиясын берип үйрөтүп, ошо манасчылык боюнча көп аракет жасаган экен да, манасчы болсо экен деп баласынчы. Бирок баласы ошо мындай деп айтат да, жанагындай кудалары менен пикир келишпестик болуп, анан жалган жалан менен баласын каматып жиберип, анан баласы ошону менен көп жылдардан кийин кайра кайтып келгенден кийин кыргызча жакшы сүйлөбөй калганды айтат экен да. Анан Манасты да кара сөз түрүндө айтып калган дейт, мындай ыр менен айтпай калганды айтат да. Матай деген баланын сүрөтү калган эмес. Ал киши атасы өлгөндөн кийин 1 жылдан кийин кайтыш болот. Момунда болсо Малика деген кызы, андан кийин Акгүл деген кызы, кичүүсү Бермет болгон. Бул экөөнүн укум тукум бар. Бермет эжемден тукум жок. Анткени бул киши жаштайынан эле Семетей айтып, Манас айтып, көз ачык болуптур. Өз манасчылардын өзүндө ошо көз ачыктык касиет дагы бар деп айтылат да. Манасты жөн эле адам айта бербейт. Манасты ошо Манастын колдоосу менен, Манас эпосунда каармандардын ошо колдоосунун натыйжасында жандай аян алып, ошонун натыйжасында айтып калат дейт да. Бул киши момундай төрөй албаган келиндерди төрөттүрүп, ооруларды да биринчи Манас айтып туруп, бир үзүндү айтып туруп, андан кийин табыттык опыттарын колдон чыккан да. Убагында бул кишинин аркасында адамдар болбой калып, жаштар эми жетилип, эми кыргыз элинде таанымал болбосо, мындан ары таанымал болот, Кудай кааласа. Китептери чыгып атат, 3 томдон китептерин чыгарганбыз. Жаңыбай Тайтабыздын урпактары чогултуп, Айкелин Бишкек шаарынан жакшынакай алып,
көрүнүктүү бардык эпизоддоруна туура келе турган кылып жасаттырып келдик. Ошондо Жаңыбай Кожокулов бул ар тараптуу өнөрпоштор. Бул биринчиден Залкар манасчы, экинчиден Залкар семетейчи, үчүнчүдөн бул ошол элдик нерселерден аткара билген чоң чебер. Анан төкмөлүгү да бар акын. Мындайды кыргыздар да мындай деп коет. 4 тарабы жоро деп.